Ассаламу алейкум айымдар, менин каналыма кош келипсиздер. Бүгүн дагы сонун болгон чолпон самсалардын рецептин сунуштаймын. Андыктан менен бирге болуңуздар. Бизге эң алгач эле камырын жасап алабыз. Ал үчүн бизге 500 грамм un, 120 грамм сүт, 4 грамм көптүргүч, 180 грамм сметана, 1 чай кашык туз, 1 дана жумуртка керек болот. Түбү кургак идишти алабыз. Ага сүттү куябыз. Жумуртканы салабыз. Көптүргүчтү салабыз. Тузду салабыз. Эми бирдей массага келгенге чейин жакшылап аралаштырып алабыз. Эми бул массага алдын ала эленген 500 грамм унду кошобуз. Жогорку сорттогу ун болобу же биринчи сорттогу ун болобу жарай берет. Мун менен катар эле алдын ала өлчөнү алынган сметананы дагы кошуп, жакшылап ыйлап алабыз. Өтө жумшак эмес, өтө катуу эмес, орточо, колго жабышпаган камыр болот. Эми бул камырдын бетин жаап, жарым саатка тыныктырып коюп коебуз. Эми кезек толтурмасына келди. Толтурмасын мен ашкабактан жасайын деп жатамын. Сиздер өзүңүздөрдүн каалооңуздарга жараша жасасаңыздар болот. Эт менен болобу, картошка менен болобу, өзүңүздөрдүн каалооңуздарга карап жасасаңыздар болот. Ашкабактын жарымын арчып, жууп тазалап, аны теркадан өткөрүп алдым. Андан соң 3-4 орточо көлөмдөгү пиязды алып, аны дагы майдалап туурап алабыз. Тууралган пияздарды теркадан өткөн ашкабактын үстүнө кошобуз жана 1 чай кашык зире, 1 жарым чай кашык кара мурч, жарым чай кашык кызыл калемпир, 1 чай кашык туз, 2 аш кашык өсүмдүк майын кошобуз. Жана бул фаршыбызды аралаштырбастан чекеге алып коюп турабыз дагы камырын жасап алабыз. Баягы даяр болгон камырыбыз да тыныгып, көтөрүлүп, сонун жакшы абалга келип калды. Эми бул камырды порцияларга кесип бөлүп алабыз. Ушундай көлөмдөгү бөлүп алып баарын тоголоктоп чыгабыз. Андан соң ушундай кылып чолпон самсыны жасай беребиз. Камырды алып, жайып, камырдын ортосунан бир жак капталган көздөй кесип коебуз дагы, фаршты салабыз. Видеодо көрсөтүлгөндөй кылып түйө бересиздер. Бир жасаганда эле окшошот. Ушундай кылып баардык самсаларды түйүп даярдап алабыз. Андан соң тукумдун сарысын сыйпап,
жана үстүнө кунжут себелеп койсоңуздар болот. Жана 180 градуста 30 мүнөттө даяр болду. Ушундай болгон аябай даамдуу жана аябай бат жасоочу сонун самсалар болду. Тамагыңыздар даамдуу болсун жана менин каналыма катталганды унутпаңыз.